Najm сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси жылдыз дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн сүрө 62 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Батып бараткан жылдызга ант. Бул жерде Сириус жылдызы тууралуу айтылууда. Жолдошуңар адашканда, жолдон чыкканда жок. Жолдошуңар бул Мухаммед алейхиссалам тууралуу айтылууда. Ал өз көңүлүнөн чыгарып айтпайт, өз оюнан чыгарып айтпайт деген маани. Болгону ал Куран, түшүрүлгөн аян ага Мухаммед алейхиссаламга. Аны күч ээси үйрөттү. Жебраил алейхиссалам үйрөттү деген маани. Ал кубаттуулук ээси, анан да турук тапты, орун алды деген маани. Ал жогорку мейкиндикте орун алган адамдарга, жиндерге жана айрым периштелерге салыштырганда деген маани. Ал жогорку мейкиндикте, анан жакындап келип өтө жакын болду. Ошентип экөөсүнүн ортосундагы аралык кыскарып, жанын өлчөмүндөй болду. Мухаммед алейхиссалам пайгамбарга же андан да жакыныраак келди. Аяндарды Аллахтын кулунун, башкача айтканда Куран Мухаммед алейхиссаламга Жебраил алейхиссалам аркылуу түшүрүлгөн. Аяндарды Аллахтын кулунун көкүрөгүнө салды. Эгесинин буйругу менен Мухаммед алейхиссаламдын көкүрөгүнө салынды деген маани. Жүрөк көргөнүн жалган деген жок. Мухаммед пайгамбар алейхиссаламдын жүрөгү туйганын шексиз чындык катары жалган деген жок деген маани. Анын көргөн нерсеси тууралуу силер жаңжалдашасыңарбы? Чындыгында ал Мухаммед алейхиссалам аны Жебраил алейхиссаламды экинчи ирет көрдү. Сидратул Мунтаханын жанында, Нилуфар дарагынын жанында Мава аттуу бейиш бар. Ошол учурда даракты каптоочу каптап калды. Канаттуулар жана башка ушул сыяктуулар менен даракты каптап калды деген маани. Көз алаңдаган да, чектен ашкан да жок. Мухаммед алейхиссаламдын периштеден коркуп көз алаңдаган да, чектен ашкан да жок деген маани айтылууда. Чындыгында эгесинин улуу кереметтерин көрдү. Лат менен Уззаны көрдүңөрбү? Бул экөө ислам келгенге чейинки караңгы жахилия доорунда Кудай деп эсептелинген Будда сөлөкөттөр болчу. Алардан башка үчүнчүсү Манааттычы, Мекке менен Мединанын ортосундагы Худайда деген жерде жайгашкан тагдыр жана өлүм кудайы саналган Будда сөлөкөт Манаат деп аталган. Эркек силердики болуп, ал эми ургаачы Аллахтыкыбы? Эркек силердики болуп, ал эми кыз Аллахтыкыбы деген мааниде. Андай болсо, мунуңар адилетсиз бөлүштүрүү. Бул жогоруда аталган Будда сөлөкөттөрдүн аталыштары. Силер жана силердин ата бабаңар эле коюп алган ысымдар. Аллах алар тууралуу, Будда сөлөкөттөр тууралуу эч бир далил түшүргөн эмес, эч бир аян түшүргөн эмес деген маани. Алар мушриктер, башкача айтканда, Аллах Таалага шерик кошуучулар. Өз көңүлдөрү каалаган нерселерди гана ээрчишти. Чындыгында аларга өздөрүнүн эгесинен туура жол келди, Куран келди деген маани. Же инсанга өзү каалаган нерсенин баары боло береби? Чындыгында акырет да, дүйнө дагы, бул жалган дүйнө дагы деген мааниде. Аллахтын ээлигинде асманда канчалаган периштелер бар. Аллах каалаганына, ыраазы болгонуна гана уруксат бермейинче, алардын колдоосу эч нерсеге жарабайт. Аллах каалаганына деген сөздө бул жерде сыягы инсандар тууралуу кеп болууда. Ошондо Аллах
Kalagan insanga ыразы болгонуна гана уруксат бермейинче алардын колдоосу эч нерсеге жарабайт деген маани айтылууда. Чындыгында акырет жашоосуна ишенбегендер периштелерди ургаачы ысымдар менен аташат. Бирок аларда бул тууралуу периштелер тууралуу илим жок. Алар өз жоромолдорун гана ээрчишет. А жоромол болсо акыйкаттан эч нерсени тосо албайт. Күмөндөр дайым жалганга чыгып кыйрап, чындык болсо бекем бойдон кала берет. Башкача айтканда күмөн чындыкка чындап жетүүнү каалаган адамга тоскоол эмес деген маани. Ким бизди эстөөдөн баш тартса жана дүйнө жашоосунан башка жашоону каалабаса, сен да алардан баш тарт. Алардын илимден алчу үлүшү ушунчалык эле. Чындыгында эген жолунан адашканды жана туура жолдогуну дагы билүүчү. Асмандагылар дагы, жердегилер дагы бир гана Аллахка таандык. Аллах жамандык кылгандарды кайра өзүнүн жамандыгы менен жазалайт. Жакшылык кылгандарды жакшылыгы менен сыйлайт. Оор күнөөлөрдөн жана ыпластыктардан, аягы суюктук сыяктуу ыплас иштерден сактангандардын бир аз күнөөлөрү болсо да, аларга эгеңдин кечирими шексиз кең. Анткени майда күнөөлөр ибадаттар жана намаздар аркылуу кечирилет деген маани. Силер топурактан алгач ирет жаратылган кезде жана энеңердин курсагында түйүлдүк болуп жаткан учурда эле Аллах Таала силерди жакшы билген, кандай адам болооруңарды жакшы билген деген маани. Ошондуктан өзүңөрдү өзүңөр актабагыла. Аллах Таала ким такыба экенин мыкты билет. Жүз үйргөндү карабайсыңбы? Валид ибн Мугира аз гана берип токтотту. Валид ибн Мугира бир Курайш мушриги менен өз күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн акча төлөөгө келишим түзүп, ал сумманын жарымын гана берип, калганын бербей коет. Кеп ошол жалганчы капыр тууралуу болууда. Анын кайыпты көрсөтө турган илими барбы? Аныгына жеткире турган илими барбы деген маани. Же ага Мусанын барактарындагы нерселер тууралуу кабар жеткен эмеспи? Ошондой эле убаданы аткарган Ибрахимдин дагыбы? Убаданы аткарган Ибрахимдин баракчалары дагыбы деген маани. Эч бир күнөөкөр башканын күнөөсүн көтөрбөйт. Ар бир инсанга жасаган жакшылыгы гана болот, пайдасын берет. Албетте, анын эмгеги, натыйжасы жакында көрүнөт. Акыретте ар ким бул дүйнөдө жасаган жакшылыгынын үзүрүн сөзсүз көрөт деген маани. Андан кийин амалы үчүн, бул дүйнөдөгү амалы үчүн толук сый менен сыйланат. Албетте жыйынтыктоо, чектөө же ар бир иштин үзүрүн же жазасын берүү деген мааниде. Албетте жыйынтыктоо сенин эгеңе гана таандык. Чындыгында Аллах Таала кубантат жана ыйлатат. Чынында ал өлтүрүп тирилтет. Ал эркек жана ургаачы кылып кош жупту жаратты. Куюлган бир тамчы суюктуктан, жатынга куюлган бир тамчы суюктуктан жаратты деген маани. Экинчи жолу жаратууда анын эркинде, Аллах Тааланын эркинде деген маани. Албетте ал байытып өнүктүрөт. Албетте ал Шира жылдызынын эгеси, ал Сириус жылдызынын эгеси деген маани. Ал оболку Ад элин жок кылды. Самут элин дагы жок кылып, бирин дагы калтырбады. Андан мурда Нухтун элин жок кылган. Алар Нухтун доорунда жашаган адамдар. Акыйкатта залым жана чектен чыккандар болчу. Ал төңкөрүлгөн шаарды да жексен кылды. Жана аларды апаат басып калды. Алардын апаат артынан апаат басып, кетпес кырсыктарга туш болушту деген маани. Андай болсо сен эгеңдин жакшылыктарынын кайсынысынан шек санап жалганга чыгара аласың?
Bul Muhammed aleyhisselam. Murdagılar syýakdy ele, murdagy paýgambarlar syýakdy ele. Eskertүүçü, adamzatga Allah Taala kıyamat, din, paýgambarlar ibadat, ömür ölüm, surak, adiletdүүлük, çynçyldyk, takwalyk, tura jol, güne, sowup jana başga turaluu eskertүүçü düşündirmenin ayaga. Kıyamat jakyndady. Allah'tan başka hiç kim anı kıyamattan boluşun aşkere kıla albayt. Uşul sözgö, Kur'an'a emnege siler taňgalasıňar, ıýlabastan, emnege gülösüňer, siler kabarsızsyňar, kıyamattan kabarsızsyňar degen many. Allah'a gana sejde kılıp, syýyn kıla,